Салам достор, бүгін сіздерге ушул приставканы кантип кош керек экендигини көрсөтүп өтөйүн. Биринчи ачабыз ичини. Ичинде ушундай болгон эки жостиги бар. Бул жостиктин бул жагында батарейка салчу жери бар. Бул жерине батарейка саласыздар. Мынакей. Кичинекей пультка түшкөн кичинекей батарейкалар түшөт. Ушундай түрдө саласыздар. Экинчисине да ушундай эле батарейкаларды саласыздар. Кичинекей. Бул приставкаларыбыз бардык эле телевизорлорго түшөт. Эгерде телевизоруңуздар плоский, жалпак телевизордон болсо. Андан кийин бул жакта жостигибиз жанат. Жана комплегинде дагы ушундай болгон геймстик ушул. Ичинде оюндары бар. Мынакей. Жана ушундай болгон проводу бар. Азыр көрсөтөйүн. Ушундай болгон проводу. Бул зарядниги деп койсок болот. Ал эми бул болсо переходниги. HDMI-дан HDMI-га. Мынакей. Алгач эле HDMI кабелди алып келебиз бул жака. Муну бул жака саябыз. Мынакей. Ушундай болот. Көрүп турасыздар, Эми экинчи кабелин алып келесиздер. Муну бул тешикти жакшылап карап туруп, туштап туруп саясыздар. Мынакей, көрдүңүздөр, Эми бул экөө телевизордун артына сайылат. Бул HDMI түшкөн жерине, ал эми бул телевизордун артына USB түшкөн жерине. Көрдүңүздөр. Бул жактан питание алып туруп бунусу жанат. Бундагы оюндар бул аркылуу көрсөтүлөт туугандар. Түшүндүңүздөр. Бул жактан питание алат, ал эми бул жактан болсо телевизорго информация, оюндар берилет. Телевизорго сайдыңыздар. Мынакей, көрүп турасыздар, Бул жерде USB түшкөн жерине бул жака саясыздар. Мынакей. USB түшкөн жерине ушул жака саясыздар. Ал эми HDMI түшкөн жери ушул жерде. Ар кайсы телевизорду ар кайсы жерде, балким бул жагында болушу мүмкүн, балким бул жагында, балким үстүндө, балким аркасында болуп калат. Ушунусун бул жагына саясыздар. HDMI 1ге же 2ге. Ушундай болуп кошулат. Жана биздин телевизор Skyworks. Биз деген муну бассак, мондой болуп чыгат. Могу HDMI 2ге сайылган да арты. HDMI 2ге келтирип, окейди бассак, ушуга оюнга кирет туугандар. Азыр көрсөтөйүн кандай оюндар бар экендигин. Мынакей. PlayStation'га кирип туруп, ичине кирсеңиздер, ичинде толтура оюндар бар. Мынакей, көрүп турасыздар, Телевизорго кошуп эле ойной берсеңиздер болот.